Тура жаштыгыбызда, мастыгыбызда биз башка нерсе кылдык деп айтабыз, урматтуу бир тууган. Бирок билгенден кийин ошол каталыкты кетирбегенге сөзсүз аракет кылышыбыз керек. Кудай Таалам талак эркектердин колуна берген, аялдардын колуна берген эмес. Аялдар канчалык акылдуу болуп кетсин, канчалык эстүү болуп кетсин, канчалык тыйыны көп болуп кетсин, канчалык чоңдун кызы болуп кетсин, ал аял боюнча гана кала берет да. Ошондуктан аялды айткан ачуу сөздөрүн урматтуу бир тууган угуш керек, тарабестен чыгарыш керек, олуттуу түрдө маани бербеш керек. Олуттуулук аялдын сөзүнө, урушкан сөзүнө олуттуу маани бербеген турат, урматтуу бир тууган. Сен ошонун эркек, ошону менен сен олуттуу болуп эсептелесиң. Болбосо мынтип сакталып калбаш керек. Азиретүү мар жашоосунун өзүндө аялдардын маселеси болгон. Ошого олуттуу эмес мамиле кылып, аял ачуусун чыгарып алып ушинтип деп эмне кылыш керек. Көчмөн аялдары, деги эле мусулман аялдары бул орустарда эмес экен. Булар деген күйөөсүндө тарынганда же болбосо күйөөсүндө менен көңүл бурбайсың дегенде, мен ажырашам, мага талак бер дегени, мага көңүл бурбай атасың деген гана сөз болот, урматтуу бир тууган. Мен сени сүйөм деп көчөгө жыныңа чыгып алган биздин аялдар